Урматтуу мекендештер, Дача суу аябай кырсыгы боюнча коомдук комиссиянын жыйынынан чыктым. Ал 3,5 саатка созулду. Биз бүгүн Ички иштер министрлигинин, улуттук коопсуздук кызматынын жана башкы прокуратуранын тергөөчүлөрүнө суроо бердик. Бирок алар бизге канааттандырарлык жооп бере алышкан жок. Тагыраак айтканда, ошол кулаган учакта 85 тонна 600 килограмм жүк болгон экен. Ички иштер министрлигине болгону 600 килограмм жүктүн гана мындай эмне жүк экендиги белгилүү экен. Калган жүктөр боюнча, алардын ээлери боюнча, ал жүктүн тагдыры эмне болгон, уурдалып кеткенби же ошол жерде же күйүп күлгө айланганбы, так маалымат бере алышкан жок. Бул жүк контрабандалык жүк болгонбу, эгер андай болсо анын артында кимдер турган деген суроолорубузга дагы так жооп бере алышкан жок. Андан сырткары жанагыл түрк компаниясы тарабынан келген компенсациянын өлчөмү дагы абдан аз болуп чыкты. Эмнеге мындай аз?